Кыргызстандын консолидацияланган бюджетинин 2010 жылдан 2023 жылга чейинки өсүү динамикасы. 2010 жылы өлкө казынасы 96 миллиард 500 миллион сом болгон. Ал эми 2011 жылдан баштап 2017 жылга чейин бюджет 229 миллиард 600 миллион сомго жеткен. Орточо өсүү 30-40 миллиард сомду түзгөн. 2018 жылдан 2020 жылга чейин бюджет 247 миллиард 700 миллион сомго жеткен. Бул убакыт аралыгындагы бюджеттин орточо өсүүсү 10 миллиард сом болгон. 2020 жылдын соңунда президент Садыр Жапаров 247 миллиард 700 миллион сом менен бюджетти колуна алып, бул көрсөткүч 2023 жылы 574 миллиард 500 миллион сомду чапчыган. 3 жыл аралыгында өлкөнүн казынасы жыл сайын 100 миллиард сомдон ашык каражатка толтурулууда. Соңку 3 жылда бюджеттин өсүп жатышы эңириде айлык акылардын, пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшүнө алып келди. Жерлерде жүздөгөн жаңы оорукана, мектеп, бала бакчалар ачылды. 60 өндүрүш ишканасы ачылып, миңдеген жумуш орундары түзүлдү. Темир жол, ири ГЭСтер, аэропорттор курулууда. Эң эле алкоого алынганы бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу материалдык техникалык базасын чындаганы болду. 2024 жылдын планына консолидацияланган бюджети 602 миллиард сом менен бекитилди. Бул эгемендүү Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүндө маанилүү.